Атамбаев Султанбековго бычак сайды. Президент журналисттер менен уруша кетти. Парадка койлор басты. Депутаттар жакшы иштеп, коронавирус азая баштады. Социалдык тармактарда 3 май күнү Кадыр Атамбаев менен Темирлан Султанбеков Атамбаевдин үйүндө майрамдап жатышкан. Сөз кызыгында пикирлери келишпей, Темирлан Султанбеков ачуу сөз айтып, ары караганда Кадыр Атамбаев ашкана бычагы менен Султанбековдун колуна бычагын сайып жиберген деген маалыматтар тараган. Андан көп өтпөй 5 май күнү Темирлан Султанбеков социалдык баракчасына колунан жарадар болгон сүрөтүн жарыялаган. АКШнын президенти Дональд Трамп журналисттер менен кайым айтыша кетип, ак үйдө болуп жаткан маалымат жыйынын үзгүлтүккө учуратып, аягына чыгарган жок. Америка лидери АКШ башка өлкөлөргө салыштырмалуу коронавируска эң көп тест жүргүздү деп мактанган. Бирок айрым журналисттер Америкада өлүм көрсөткүчү тез өсүп жатканын белгилешкен. Трамп ага ачууланып, журналисттердин бирине "Мен сизди өзүңүзгө караганда жакшы түшүнөм" деген. Президенттен АКШда адамдар биринин артынан экинчиси өлүп жаткан учурда эмнеге тесттерди көп жүргүзгөнү тууралуу айтып жатканын сурашкан. Трамп үнүн бийик көтөрүп, менден эмес, Кытайдан сурагыла деген. Ал андан кийинки суроону өтө жагымсыз деп атап, журналисттин дагы кыжырына тийген. Президент кийинки суроолорго жооп бербей, маалымат жыйынын токтотуп салган. Түркиянын түндүгүндөгү Самсун шаары элешке чыкпай үйдө отурганда интернетке видеолор жарыяланды. Анда койлор чабанды ээрчип, ээн калган көчөлөрдү көрсө болот. Кээ бир кой ошондо да түз баспай, көчөдөгү чөп топтоп жүрөт. Көрсө койлор парадка чыккан тура. Депутаттар жакшы иштешти, коронавирус азайып баштады. Бул тууралуу бүгүн 14 майда Жогорку Кеңештин жыйынында депутат Камчыбек Жолдошбаев билдирди. Коронавирус азая баштады, депутаттар жакшы иштешти. Депутаттар өздөрүнүн округдарына барышты, жанына ишкерлерди алып элге жардам беришти. Коронавирус менен контрабанда бир тууган экен, бирөө өпкөдөн, экинчиси жалпы жонунан кармайт экен. Медиктердин айтканын жасаш керек. Чет элге эмес, ысык көлгө эс алышыбыз зарыл, деди Жолдошбаев.